Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, көркөм өнөр предметинен онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы көркөм өнөрүндөгү жаз мезгилинин сулуулугу. Сабактын максаты жаз мезгили тууралуу керектүү маалыматтарга ээ болосуңар. Мезгилдердин айырмачылыктарын билип, ошого ылайык түстү колдоно билүүгө көнүгөсүңөр. Пейзажды жараштуу жайгаштырууну билесиңер. Балдар акыны Байтемир Асаналиев агайыбыздын жаз боёгу ырын окуп чыгып, эмнелер баяндалганын чечимдеп көрөлү. Жаз боёгу дарак жашыл, жер жашыл, гүлдөр жайнап ачылган, байкап көрсөм баарына жаз боёгу чачылган. Жаратылыш көркөмү жазда башка артыптыр, мекенимди суулап, мезгил сүрөт тартыптыр деген ырзаптарын силердин китебиңерге берген. Жаз фрагмент. Бакаев Сергей Ивановичтин фрагменти. Фрагмент дегенде мурда дагы силерге өткөнбүз балдар. Кандайдыр бир чоң картинанын бир бөлүкчөсүн фрагмент деп атайбыз. Мында жаздын көрүнүштөрү өрүп гүлү билинип турат. Гүлдөгөн бакча Сүймөнкул Чокморов ары таланттуу актер жана сүрөтчү агайыбызды биз билебиз. Мында мал жайылып ошол жаздын башталышы берилген. Колдонуучу каражаттар: альбом, гуаш, акварель боёгу, суу челектер, карандаш, өчүргүч жана башка каражаттар керек. Пейзаж жанры. Пейзаж жанрында эң негизгиси силердин жаратылышты кабылдооңор жана сезимгер чагылдырылып көрсөтүлөт. Пейзаж ар бирибизге ар башкача туюлат. Кубанычтуу, кайгылуу жана сырдуу болушу мүмкүн. Кубанычтуу болгондо жаздын ачык күнүн тартсаңар кубанычтуу пейзаждар болуп эстелет. Кайгылуу болуп турган маалда аба ырайы бузулуп, шамал, жамгыр алай-дүлөй болгон маалда кайгылуу болушу мүмкүн. Сырдуу пейзаждар укмуштуулай силердин көзүңөрдү суктандырган пейзаждар болушу мүмкүн. Урматтуу окуучулар, мурунку өткөн материалдарды бушуктоо максатында тесттик тапшырмаларды аткаргыла. Силуэт термини көркөм сүрөт өнөрүнүн кайсы түрүнө кирет? Живопись, скульптура, графика, архитектура. Кыргыздар кайсы түстөрдүн негизинде эсептешкен? Биринчи ак кара, экинчи кызыл, сары, көк, үчүнчү күрөң, сыя көк, төртүнчү ак, сары, кызыл, көк, кара. Натюрморт кайсы тилден алынган? Латын тилинен, грек тилинен, француз тилинен, орус тилинен. Ушул суроолорго силер жооп бересиңер. Эми урматтуу окуучулар, сабагыбыздын практикалык бөлүгүнө өтсөк. Мында биз өрүк жана алма гүлдөрүн беребиз. Ал үчүн силерге биринчи гуаш, 12 түрлүү гуаштар керек, же болбосо акварельный краска болсо болот. Колдонуучу материалдар: алгач баракты горизонталдык абалда даярдап, биринчи карандаш менен түшүрүп алабыз. Андан кийин палитраны колдонуп, палитрага суу челек керек, сөзсүз түрдө көк түскө ак түстү кошуп берип, биринчи асмандан баштайбыз, эң жакынкы турган бөлүкчө. Андан кийин көк түстү дагы агарып туруп, асманды иштей баштайбыз. Ушул жерде бир нерсени айта кетиш керек. Мына көк түс менен агыш көктүн бириккен жерини билиндирбей өткөрүш керек. Билиндирбей өткөргөндө сүрөт термининде нюанс деп коет. Андан кийин ушул жашыл бакчаны тарта баштайбыз. Жашыл краскага ак түстү берүү аркылуу биз бакчабызды баштайбыз. Эң алгач арткы пландан баштайбыз биз. Мына арткы планды жашыл кылып баштагандан кийин, андан кийин эң алдыңкы планны тоң жашыл кылып баштайбыз. Ушул баскычтар менен тартууда биринчи ошол өрүк гүлүн жана алма гүлү деген этюдту биз силерге сунуштадык. Ошол дарактардын түбүнү биринчи жоон кылып, андан кийин ичке кыл калем менен бутакчаларын тарта баштайсыңар.
жарык көлөкөнү сөзсүз түрдө эске алуу зарыл. Для себя положение солнца на небе. У нас оно с левой стороны. Мына жарык тийген жерлерине биз алгач баскычтар менен тарта баштайбыз. Гуаштын акварель боягынан бир айырмасы, гуаш мисалы кара түстүн үстүнө ак түстү берсек, ошо агыш болуп кете берет. Акварель боягында мындай болбойт. Биз дактар менен мазоктор менен иштешке туура келет. Вымешиваем Мына синий, зеленый сол жагынан жарык түшүп, оң жагына көлөкө от деревьев. бере баштайбыз. Падающую тень от деревьев. Бардык нерсени тартканда жарык көлөкөнү эске алуу зарыл, урматтуу окуучулар. Ошон үчүн биринчи палитрада боекторду түсүн таап алып, андан кийин тартсак сүрөтүбүз көркүнө чыга баштайт. Понадобится не менее Андан кийин ушул өрүк гүлүнүн алдыңкы пландагы өрүк гүлүнүн окраску. эмелерин тарта баштайбыз, гүлдөрүн тарта баштайбыз. Средний круг. Жаз алгач башталган учурда биринчи өрүк гүлдөп баштайт, өрүк алма гүлдөп баштайт. Өрүк агыш кызыл түстө болот. Полагаем кисть Ал эми алма аппак болуп гүлдөшүн силер баарыңар билесиңер. Андан кийин ушул жарык көлөкөсүнө себеби бизде азыр жарык сол жагынан түшүп тургандыктан биринчи агартып баштайбыз. цветущим саду. Мына ушинтип деталдаштырып мазок менен иштейбиз, дактар менен иштейбиз мындайча айтканда. Краску и рисуем цветы. Экинчи алма гүлүнө келдик биз. Ошондо деталдаштырып иштейбиз. Үчүнчү бакытты тарта баштадык. На солнечной стороне цветы имеют нежно-желтый окрас. Эми алдына Немного добавляем желтый. саргыч гүлдөрдү беребиз биз. Дагы актан басып иштейбиз мазоктор менен. Колду жеңил алып, коркпостон тартышыңар керек сүрөттү. Майда бөлүкчөлөргө чейин деталдаштырып иштей баштайбыз. Мына тараптын түгүн дагы Напоследок наш сад украсим ток желтым күрөң светтер менен цветами бере баштайбыз. одуванчика. Андан кийин гүлдөрдү ушундай эле абалда иштейбиз. Арткы пландагы гүлдөрдү сарынын күчү жоготот. Алдыңкы пландарга аябай жакшынакай кылып бериш керек, ийне жибине чейин тартыш керек алдыңкы планда. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ошондо сүрөтүбүз Если жакшы тартылган понравилось сүрөт видео, болот. творчего настроения Андан сырткары биз и ошол идей вам. Пока. пейзаждарды ар кандай материалдар менен иштесек болот. Мисалы, ошол килейди берип, ошонун жардамы менен күрүч, буудай жана башкалар менен тартсак болот. Эң алгач бул жерде көрсөтүлгөн эң алгач ушундай сүрөттөрдү тартып көнүшүбүз керек. Үйгө тапшырма, сыртка чыгып пленердик иштерди аткарасыңар. Пленер деген француз тилинен которгондо эркин аба дегенди билдирет. Эркин абада сүрөт тартып көнүшүңөр керек. Урматтуу окуучулар, атайын мына жерде ошол этюдник деп сүрөтчүлөрдүн этюднигин берген. Ошо сүрөт тартууга, буюм тартууга ыңгайлашкан атайын тактайча, столчо дегендей. Жаз жөнүндө сүрөт тартып WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Ошол тартылган сүрөтүңөргө карап бааланасыңар, урматтуу окуучулар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сабагыбыз аягына келип жетти.